Бишкекте тигүүчү цех өрттөнүп жатат. Бүгүн 18-июнда Бишкек шаарынын Матрасов көчөсүндөгү эмерек цехинен өрт чыкты. Белгилүү болгондой, бул тигүүчү цехи болгон. Өзгөчө кырдаалдар министринин басма-сөз кызматы кабарлагандай, учурда өрттү 4 бөлүм өчүрүп жатат. Өрттүн келип чыгуу себеби жана жабыркаган адамдар жокпу, азырынча так маалыматтар бериле элек. Күчөй баштады. Бул эми канчалаган чыгым. Күн ысып атат, ошон үчүн өрт коопсуздук азыр деген абдан маанилүү да. Сактоо. Мына бул Ибраимов көчөсү. Кулатова менен кесилишкенде. Тиги жерде билимкана дейт. Бунун ээсине канча чыгым байкуштарга. Неден чыкты болуп экен? Бирок бул жерге өрт өчүргүчтөр дагы жакын. Пожарники же рядом у нас вроде. А они вон уже приехали. Уже приехали, да? Да. Вот пожарниктер келди дейт. Я сижу. 1 миллион сомдук алтын уурдагандар кармалды. Ош облусунун Өзгөн районунда 1 миллион 380 миң сомдук алтын буюмдарды уурдаган деген шек менен 5 киши кармалды. Алардын экөө мурда терроризм үчүн соттолгондор. 28 март күнү Өзгөн шаарынын тургуну үйүнө белгисиз бирөөлөр кирип, 380 миң сом накталай акчасын жана 1 миллион сомдук зергер буюмдарын уурдап кетишкенин билдирип, Өзгөн райондук милициясына кайрылган. Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы билдиргендей, иликтөөнүн жыйынтыгында 29 майдан 11 июнга чейин бул ишке шектүү катары 5 киши кармалган. Алардын бири 59 жаштагы Өзбекстандын жараны, калгандары кыргызстандыктар болгон. Үчөө мурда жазык кодексинин түрдүү беренелери менен соттолгон. Шектүүлөрдүн үйлөрүн тинтүү учурунда зер буюмдарды далил катары табылган. Учурда бул окуя жазык кодексинин 200-чү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Өзгөн райондук соту аларды 2 айга камакка алуу жөнүндө чечимин чыгарды. Шектүүлөр Ош шаарындагы тергөө абагына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Тааныдыңызбы? Жаңы образдуу Кайрат Кыргыз талкууга түштү. Фольклор жана эстрада ырчысы Кайрат Кыргыз чачын сары түскө өзгөрттү. Өзгөчө стилдүү ырчы бул жолу жаңы имидж менен көрмандардын алдына чыгарын Instagram баракчасына жазды. Видеодо көрүнүп тургандай, чачын белгилүү стилист Самира Молдошованын колуна тапшырган. Ырчы баракчасында катталгандарды дагы бир таң калтырды. КСДП Атамбаевди экс макамынан ажыраткысы келген комиссия мыйзамсыз түзүлгөн. Алмазбек Атамбаевди экс макамынан ажыратуу боюнча аракеттер. Маалымат жыйын учурунда комиссия түзүү үчүн тийиштүү токтом чыкпаганын айтылды. Жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратуу үчүн ага каршы күнөө коюу маселеси боюнча комиссия мыйзамсыз иштеп жатат. Бул тууралуу КСДПнын маалымат жыйынында партия мүчөсү Нурбек Касымбеков билдирди. Жогорку кеңештин регламенти тууралуу документте парламент мурдагы президентти экс макамынан ажырата алат деген норма жок. Комиссия түзүү үчүн ага атайын токтом чыгыш керек. Биз Эркин Тоо гезитинин жаңы санын алдык. Анда эч кандай токтом жок, деди Касымбеков. Ал эми парламент депутаты Асель Кодуранованын айтымында, комиссия алгач көрсөткөн документке Атамбаевдин дарегине 5 гана айып коюлуп жаткан. Бизге депутаттарга ал документти кагаз түрүндө көрсөтүшкөн жок, окуп гана беришти. Ал документке кимдер кол койгонун да ушул убакка чейин билбейбиз, деди Кодуранова. Белгилей кетсек, Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратуу үчүн ага каршы күнөө коюу маселеси боюнча 13 июнда комиссия түзүлгөн. Алар 2 күндөн бери күн сайын жыйынга чогулууда. Анын мүчөлөрү 17 июнь күнү Атамбаевга коюлуп жаткан айыптарды жарыялаган. Эртең президент жогорку кеңешке барат.
Эртең 19-июнда саат 10-до жогорку кеңештин жыйынында жаңы министрлер ант берет. Бул тууралуу Сперкейджи порталына президенттик аппараттан билдиришти. Эртең айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри Эркинбек Чоодеев, экономика министри Санжар Муканбетов, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Дастан Догоев жана өкмөттүн аппарат жетекчиси министр Самат Кылжаев ант беришет. Конституцияга ылайык министрлердин ант берүү аземине президент Сооронбай Жээнбеков катышат. Тоң районунда кызганыштан улам күйөөсү аялын атып салды. Тоң районунда кызганыштан улам күйөөсү 27 жаштагы аялын атып салды. Ысык көл облустук милициянын басма сөз катчысы Ысталбек Усубакунов Слон Кейжиге билдиргендей, окуя 16-июнда Тоң районунун сырт өрөөнүндө болгон. Тоң районунун 9 булак айылынын 29 жаштагы тургуну өзүнүн 27 жаштагы жубайы менен элдин малын багып, келүү үчүн жогорудагы жайлоодо убактылуу жашап жүрүшкөн. 16-июн күнү кызганыштан улам жубайлардын ортосунда чыр-чатак чыгып, күйөөсү мыйзамсыз сактап жүргөн мылтыгы менен жубайын оң төшүнүн тушун атып жиберген. Келин алган жаракатынан улам окуя болгон жерде жан берген. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү өрөстөрүн адам өлтүрүү беренеси боюнча катталган. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Канжар Кадыралиевге карата кылмыш иши токтотулду. Ош прокуратурасынын мурунку кызматкери Канжар Кадыралиевге карата кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунан маалымдашты. Кечээ Октябрь райондук соту өкүмдү чыгарды. Иш мөөнөтүнүн өтүп кеткени үчүн токтотулду. Канжар Кадыралиев тергөө органдарынан качып жүрүп 2015-жылы март айында өз күнөөсүн алып келген. Ал номер 1 тергөө абагында отуруп 2015-жылдын акырында үй камагына чыккан болчу. Белгилей кетсек, 2014-жылы бир канча киши Ош прокуратурасынын кызматкери Канжар Кадыралиевдин иш аракетине карата арызданышкан. Ага карата пара талап кылуу, бейбаштык, өзүмбилемдик беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. 616 000 сом жасалма акчаны алмаштырган жарандар кармалды. Ысык Ата районунда жасалма акча алып жүргөн 2 бала кармалды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, милицияга Лебединовка айылынын 39 жаштагы тургуну арыз менен кайрылып, белгисиз балдар жалпы суммасы 8 000 еврону түзгөн жасалма акчаны алмаштырып кетишкенин айткан. Алар 612 000 сомдук чыгым келтиришкен. Аталган окуяга шектелип 29 жаштагы СА жана 25 жаштагы СД аттуу адамдар кармалды, деп билдирди облустук ички иштер бөлүмүнөн. Оштон Сирияга кеткен 4 тургуну кайтып келди. Ош шаарындагы Туран Кичи районунун Сирияга кеткен 15 тургунунун 4-өө кайтып келди. Бул тууралуу бүгүн 18-июнда Туран аймактык кеңешинде экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүү боюнча өткөн жыйында айтылды. Жыйынга жергиликтүү тургундар Ош мэриясынан, шаардык ички иштер башкармалыгынан, УКМКнын муфтияттын жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлдөрү катышты. Анда жаштарды экстремизм жана терроризм азгырыктардан сактоо, аларга берилип кетүүнүн алдын алуу тууралуу маселелер каралды. УКМКнын маалыматы боюнча ушул күнгө чейин Сириянын согуш жүргөн аймактарына баш аягы 800дөй кыргыз жараны кеткен. Анын ичинен 200дөн ашыгы курман болгон. Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140ка жакыны аялдар экени айтылып жүрөт. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2018-жылы Сирияда согуш жүрүп жаткан аймактарга кеткен кыргызстандыктар боюнча укук коргоо органдары 110 кылмыш ишин козгогон. Чогултулган далил материалдардын негизинде 111 кишиге айып коюлган. 110 кылмыш ишинин 55-и сотко өткөрүлүп, 41 адам кесилген. Айып тагылгандардын ичинен 76% Ош аймагынын тургундары. Фарид Ниязов: бийлик мыйзам бузбаса эч кандай нааразычылык акциясы болбойт. Ниязов расмий органдардан документтер келсе, ар бир пункту боюнча жооптор берилерин айтты. Атамбаев мыйзам чегинде өзүнүн тазалыгын далилдейт. Бул тууралуу КСДПнын маалымат жыйынында партиянын расмий кеңешчисинин мүчөсү Фарид Ниязов билдирди. Анын айтымында Алмазбек Атамбаевга ушул убакка чейин ага коюлуп жаткан айыптар боюнча бир дагы документ келе элек. Бизге расмий органдардан мыйзамдуу түрдө документ келсе, ар бир пункту боюнча жооптор берилет. Атамбаев ал үчүн расмий өкүл дайындайт, деди Фарид Ниязов. Ошондой эле Ниязов журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, бийлик тарабынан мыйзам бузуулар болбосо, эч кандай нааразычылык акциясы өтпөй турганын кошумчалады.
Белгилей кетсек, Атамбаевди экс-АЖО макамынан ажыратуу үчүн ага каршы күнөө коюу маселеси боюнча комиссия түзүлгөн. Анын мүчөлөрү 17-июнь күнү экинчи отурумга чогулуп, Атамбаевга коюлуп жаткан айыптарды жарыялаган. Оштун базарларындагы коондарыбызда зыяндуу заттардын көлөмү жогору. Адистер сак болууну эскертүүдө. Коңшу өлкөлөрдөн Кыргызстанга алынып келген коондарыбыздардын зыяндуулугу белгиленген нормадан 15 эсе көп болууда. Бул тууралуу Түштүк регион боюнча ветеринардык диагностика жана экспертиза борборунун директору Ислам Абдымоунов билдирди. Сатуучулар Ош шаарынын борбордук базарларында сатылып жаткан коондарыбыздар Тажикстан менен Өзбекстандан алынып келип жатканын билдиришти. Учурда анделек 30 сомдон 80-100 сомго чейин бааланса, дарбыздын баасы 100 сомдон 140 сомго чейин болууда. Түштүк регион боюнча ветеринардык диагностика жана экспертиза борборунун директору Ислам Абдымоунов дары-дармек менен өстүрүлгөн коондарыбыздарга токтотулду. Биз базардагы коондарыбыздарды текшере албайбыз. 10 күн мурда ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынын кызматкерлери бизге текшерүү үчүн коондарыбыздарды алып келишкен. Биз лабораториядан корутундусун жазып бергенбиз. Дарбыздын зыяндуулугу нитраттын көрсөткүчү 150 болду. Негизи дарбыз менен коондогу азоттун көрсөткүчү 10%дан ашпашы керек. Бирок коондогу нитраттын көрсөткүчү 150дөн да жогору чыкты. Ар бир өсүмдүк белгилүү бир мезгилде өсөт. Коондарыбыздар июль айынын аягында, август айынын башында жетилет. Бирок ага карабай дыйкандар өздөрүнүн кызыкчылыгын элдин ден соолугунан да жогору коюп жатышат. Мындай коондарыбыздарды өлкөгө киргизбей, жаш балдарда аллергия, ал эми чоң кишилерде бөйрөк, боор, жүрөк ооруларын пайда кылат, деди Абдымоунов. Ал эми Баткен облустук өсүмдүктөр карантини боюнча башкармалыгынын жетекчиси Шералы Мединовдун айтымында, соңку 10 күндө Тажикстан мамлекетинен Кыргызстанга бир дагы коондарыбыз өткөрмө посттордон өткөн эмес. Баткен облусунда 5 пост бар. Коондарыбыздар аткезчилик жол менен гана өтүшү мүмкүн, деди Мединов. Ардактуу YouTube көрөрмандар, ар бир жаңылыктарыбызга өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирип, комментарий калтырыңыздар.